Кече 19 апрелде Жалал Абад шаарындагы Осмонов атындагы номер 5 мектеп гимназиясында жылдын мыкты мугалими 2022 шаардык кароо сынагынын ачылышы болду. Анда эмесе, жылдын мыкты мугалим 2022 кароо сынагынын катышуучуларына Ага шаар мэри Эрнисбек Орунбоков, шаардык кеңештин төрагасы Нуртилек Орозбаев, мугалимдер жана ар тармактын өкүлдөрүнөн турган калыстар тобу катышты. Сынактын шаардык туруна катышып жаткан бул мугалимдер буга чейин мектептер аралык өткөрүлгөн сынакта алдыңкы орундарды багындыргандар. 3 этап менен өтүүчү кароо сынактын алгачкы этабы кечээ башталды. Кече күнү өткөн мыкты мугалим сынагына жана окууда ийгиликтерге жетишкен окуучуларга шаардык кеңештин депутаттары жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом акча каражатын бөлүп берген. Мыктылардын мыктысы деп табылган жеңүүчүлөргө баш байге темир тулпар болсо, калган орундарга акчалай жана үй тирчилик буюмдары, ноутбук жана планшеттер берилет. Мындан сырткары мугалимдердин профсоюз уюму тарабынан алдыңкы орундарды ээлегендерге Ысык көлгө жана Жалал Абад санаторияларына эс алууга жолдомолор берилет. Белгилей кетсек, Жалал Абад шаарында жылдын мыкты мугалими сынагына баш байге катары автоунаа берүү мындан 14 жыл мурда орун алган. Андан бери жергиликтүү бюджеттен аталган сынактын байге фондуна мындай ири суммадагы каражат бөлүнүп, автоунаа берүү орун алган эмес. Сынак 3 тур менен өтүп, 22 апрелде жыйынтыкталат. Бул жолку сынактын өзгөчөлүгү 3 турга 3 башка калыстар тобу бекитилген. Сынакта күч сынашып жаткан 19 мугалим буга чейин мектептер аралык өткөрүлгөн сынакта жеңип чыккандар. Ал эми шаардык турдан жеңишке жетишкендер областтык жана республикалык сынакка жолдомо алышат.